идея, жолбосо максат эмне менен айырмаланат? Мен силерге бир мындай маселени айтып берейин. Опрос менен бирөө олтурат, чай ичип атат. Сага жаккан ичимдик эмне десе кофе дейт. Мен сага $100, сен башка нерсени айт. Кофени айтпа десе $100 үчүн ооба, мен чайды жакшы көрөм деп коет. Башка жерге барып айтып, сенин түзүң кандай жакшы көргөн десе ал жашыл дейт. Мен сага $100, сен өзүңдүн ойлогон жакшы көргөн түзүңөн кайт дейт. Анда ал айтат, ооба, мен ак түстү жакшы көрөм деп $100 алат. Ал эми идейни адамга келет. Сен кайсыл диндесиң? Христиан боло, мусулман боло, мен сага $100, башка диндемин деп айт. $1000 канча десе да кайтпайт. Мынакей алар эмне койду? Максат, идеяны койду. Максатты бийик койду. Атеисттерге тиешеси жок. Мына ошондуктан идейни диндеги адам бейиш деген максатты койсо, эч кандай өзүн эки жүздүү болуп өзгөрбөйт. Андыктан максатыбызды бийик, бейиш коелу туугандар. Ассаламу алейкум.